Ассаламу алейкум достор. Биз мындай болгон раковинанын шлангасы, гибкий шланга. Ушундан гибкий телефон держатель жасайбыз. Бизге телефон держатель жасаш үчүн прищепка керек, насадка дрель керек. 2 штук, бирөөсү чоңураак, бирөөсү ичкерээк. 1 штук болт керек. Балта керек болот. Кусок жыгач керек болот. Маркер керек болот. Мындай мага ушу удобный болду. Ушуну таптым. Иштетемде ушундай жыгач. Любой формада болор экен. Калагандай, калагандай жазсаңар. Бычак да керек болуп калат. Пчелка, болгарка деле боло берет. И дрель. Шланганын ичинде мындай ашыкча нерселер бизге керек эмес. Бунун ичинен нолда чыкканда мен чыгардым эле. Буну алып саласыздар буну. Бунун кереги жок бизге. Башында кереги жок. Так. Биз бул жака мындай сок чыгашты. Тоголок чыгашты. Bunun içi genen болуп, чуңкул болот мына. Ушунча размерде өлчөп туруп, бул жака салабыз. Бул башына дагы бир жыгач. Ашыкчасы мунун кесип салабыз. Бул жагында, бул жагындагы. Эки башындагы жыгачты кыркып алгандан соң ортосунан тешип алабыз. Бул жоон жыгачтын дагы ортосунан тешип алышыбыз керек. Болтту биз баш жагын кыркып, мынага кагабыз. Айланасын тешийбиз. Эми шланганын нол темири жагын. Бул жагын эмес, бул жагы уже держатель телефон кармагыч болот. Бул жагын тээ ортосун тешип алганбыз, бул жака бурайбыз. Негизи мен бурап жаткан шланга никелден, жылтыраак түстө болот. Мен ага изолента ороп койгонум үчүн кара болуп турат. Тактайдын размери 20га 20, талшынасы 5 сантиметр. Бул тактайды мен кантип кыркып, кантип шлифовка кылганымды сиздерге көрсөтпөй калыптырмын. Ушинтип так ортосунан тешип алабыз бул тактаны. Тактайды кыркып, шлифовка кылып тазалагандын өзү деле бир кыйла жумуш. Ортосунан тешип алган соң муну телефон держателибизди катырып алабыз бул жака. Мен тактайга эч кандай резба ачпай эле болттун өзүн бурап жатам. Бурап болгон соң мунун да так ортосунан тешип алабыз. Причепка катырыш үчүн. Прищепканы дагы так ортосунан точкалап туруп, дрель менен тешийбиз.
Мынакей прищепкага двусторонний скотч колдондум мен. Сиздер дагы жумшак любой нерсе колдонсоңуздар болот. Чтобы телефонду кымчыганда жумшак мягкий болуш үчүн. Прищепканы бул жака катырабыз. Ички тарабынан эки жагын басып туруп кармап турабыз. Мынакей биздин телефон кармоочубуз да даяр болду. Мына эми ушинтип колдоно берсек болот. Бирок мен дагы да кооздоону чечтим. Мына мынтип карандаш менен оймолорду чийип, аны паяльниктин жардамы менен күйгүзүп алабыз. Мына күйгүзүп да болдук. Оймобузду чийип алган соң, эми газдын жардамы менен тактайдын бетин гана күйгүзөбүз. Тегиз кылып, кара кылып. Мен могул зелентаны ороп алыптырмын. Оробой туруп күйгүзсөңүздөр, мынтип бирдеме жыгач тозуп отурбайсыздар. Мен азыр тозуп туруп күйгүзөм. Күйгүзүп бүткөндөн кийин миңдик наждачканын жардамы менен шукуркалап чыгабыз, жакшылап, тегиз кылып. Миңдик наждачканын артынан 2 миңдик наждачка менен дагы шукуркалап коебуз. Шукуркалап бүтүп, тряпка менен бир сейре арчып туруп, алиф дейбиз. Мынакей алиф. Кистичка менен жакшылап, тегиз кылып, алифтеп чыгабыз. 2 сейре кылып. Кызык достор, биздин телефон кармоочубуз кандай чыгат болду экен, Жакшылап алифте болгон соң 1 сутка коюп коебуз кургаш үчүн. Страдала, да, долго ты одна была, но теперь у тебя есть я. Тебе не нужно никуда бежать, много на себя брать, под свое крыло взял. Мынакей достор, биздин телефон держателибиз дагы даяр болду. Телефонду коюп, каалагандай видео съемка кыласыздарбы, сүрөткө түшөсүздарбы, видео тартасыздарбы, кино көрөсүздарбы, баарына ыңгайлуу. Бул гибкий, каалаган жака болот. Мындай кылып, могул жерде мисалы иш кылсаңыздар, видео тартсаңыздар болот. Кааласаңыздар бул жака бурулат, кааласаңыздар бул жака бурулат, кааласаңыздар бул жака бурулат. Сиздер каалагандай, каалаган жака буруп иштетсеңиздер болот. Эң ыңгайлуу. Достор, менин жасаган телефон держателим сиздерге жаккан болсо, каналга катталып, лайк басып, кызыктуу комментарийлерди жазып койсоңуздар болот. Сиздер мындан башка дагы кандай эмне сиздерди кызыктырат, кандай нерсе жасасам сиздерге кызык болот, комментарийге калтырып коюңуздар. Рахмат баарыңыздарга, саламат болуңуздар.